Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар, урматтуу коноктор, кадырлуу коноктор. Бүгүн жаңы эле айтылып өткөндөй губернатордун иш чарасында болуп аткандыктан айыл өкмөтүбүздагы жана жергиликтүү кеңештин төрагасы дагы келе алган жок. Алардын атынан мен сүйлөп коюуга уруксат этиңиздер. Бүгүнкү иш чарага келип катышып атканыңыздарга ошо сиздерди көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Эми азыр өзүңүздөр жакшы билгендей заман өнүгүп атат. Ушундай ылдамдыкта өнүгүп атат. Биз улам жаңы нерсени өздөштүрүүгө жетишпей баратабыз да. Анан ошол замандагы жаңы мүмкүнчүлүктөр талап кылып атат. Ошондой эле жаңы талаптарды коюуда да бизгечи. Ошол себептен замандан артта калбай, ошол жаңы трендти, жаңы көндүмдөрдү, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү өздөштүрүп, ишмердүүлүктү, коммуникация жана башканы үйрөнүү үчүн ушул бүгүнкү өтүп жаткан иш чара чоң өтө маанилүү деп эсептейм. Өзгөчө айыл жергеси үчүн, жаштар үчүн, бүтүрүүчүлөр үчүн, силердин келечегиңер үчүн абдан чоң иш чара болуп эсептелет. Бүгүнкү иш чара жемиштүү болсун, баарыңыздар ошо өзүңүздөргө бир керектүү нерсени алып кетет деп ишенем. Дайыма мүмкүнчүлүктөрдөн, замандын агымынан артта калбай, трендте болгула. Чоң рахмат агай. Агай дагы өзү дагы тренд экен, байкадыңыздар. Азыркылар келгенде расмий эле сүйлөп кетиши мүмкүн. Ал эми биздин агай болсо сиздердин деңгээлиңиздерде багы жаштар менен бирге сонун болуп сиздерге багыттоо көрсөтүп кетти. Анда эмесе бизде атайын чакырылган коногубуз бар. Мүмкүн болсо чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Агартуу министрлигинин алдындагы көз карандысыз сертификация жана валидация борборунун директору Шаматова Жанара Абдрахмановнага сөз берелик. Бүгүнкү иш чарага катышуучулар, урматтуу демократов, мынакей мырзаны бүгүн көрүп атабыз. Айнур айында ошол талас жергесине бир топ жылдан бери өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп жүрөбүз. Мен бүгүн абдан кубануу менен кабыл алып атам. Анан эми биздин Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигине караштуу көз карандысыз сертификациялоо жана валидациялоо борбору ошол швейцариялык чебер Хальвитас долбоору менен эң баягы өнөктөш катары иш алып баратабыз. Анан эми биздин борбордун максаты баягы тиешелүү квалификацияны ыйгарышыбыз үчүн компетенцияларды, квалификацияларды баалоо, ошондой эле жанагы формалдуу эмес жана информалдуу билим берүү аркылуу ички жана эл аралык эмгек рыноктарында ошол валидациядан, сертификациядан өткөн жарандарыбыздын атаандаштыкка туруштук берүү жөндөмдүүлүгүн баалоо жана тастыктоо аркылуу ошол Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүсүнө өзүбүздүн салымыбызды кошуу болуп эсептелет. Анан эми бул жерде жаштар мына сиздер келечек муундун ээлери отурасыздар көбүнчө. Анан мына сиздерге мен кайрылат элем. Мурда дипломуң барбы деген сөз болсо, азыр болсо диплому бар бекен, азыр болсо эмне жөндөмү бар экен, эмне көндүмү бар экен деп калышты да. Анан эми бүгүн жашнакай ушул долбоор, Швейцария долбоору, чебер долбоору сиздер үчүн бир жашнакай бир аянтчаны түзүп, ушул көндүмдөрдү өнүктүрүү максатында, анан сиздер дагы ушул тажрыйба алсын деп жашнакай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп отурат. Анан директор мырза, эшиң көрүктөрүнөт дейт. Анан азыркы учурда ушул мынакей бир топ мындай жашарып атат. Мен ойлойм, жаңыча мынакей интеллектуалдык потенциалыңыз, андан тышкары бир мындай креативный жетекчи экениңизди көрүнүп турат. Анан ишиңизде ийгиликтер болсун. Ошол жерден багы илгертен конезавод эли бул жерден мыкты атуулдар, суунун башы дейт. Анан эми өрөөндүн башы, Кудай буйруса ошол сиздердин араңыздарда дагы келечекте бир мыкты акимдер арасында мына отурат балдардын арасында, губернаторлор, келечектеги министрлер, Кудай буйруса мүмкүн багы президент да болушу мүмкүн. Анан ден соолукта болгула. Ойлогон ой максат тилектериңиздердин баардыгы ишке ашсын.
жакшылыктар ар дайым жандап жүрсүн. Кудайдын карамагында бололу дагы ар дайым бир жакшылыктардын үстүндө ошол көрүшүп туралы. Ичиңерде ийгиликтер болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат жана эжеке. Урматтуу биздин катышуучулар, мына азыркы учурда биздин коноктор чыгып, өздөрүнүн маалыматтары менен бөлүшүп атат, сиздерди куттуктап жатат. Кут коюп уксаңыздар себептегенде бизде иш чаранын аягында оюндар болот, белектер болот. Ошондуктан сиздер үчүн пайдалуу маалыматтар болмокчу. Дагы бир жолу эскерте кетейик, бүгүнкү иш чаранын негизги максаты мына бизде Бирмет айым жогоруда айтып кетти, жаштарга заманбап көндүмдөрдү тааныштыруу жана өз мүмкүнчүлүктөрүн ачууга жардам берүү. Буга чейин 3D моделированияны көрдүңүздөр беле? Балким көргөндөр бар, бирок жакындан көрбөсөңүздөр керек, интернеттен. Мынакей бул жакта болуп атат. Тиги жакта болсо 90-чу кесиптик лицейдин дагы сонун көргөзмөлөрү, мастер-класстары болуп атат. Буга дагы биз кененирээк токтолмокчубуз. Ошондуктан баарыңыздар активдүү катышыңыздар. Азыр болсо бул жерге Талас райондор аралык эмгек